үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу мамлекет. Акыркы убакта Кыргызстанда үй бүлөлүк жана гендердик зомбулуктун деңгээли жогорулады. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул жылдын 10 айында эле 14293 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37,2 эсе көп. Ушул көйгөйдү талкуулоо жана анын алдын алуу чараларын күчөтүү максатында Ош мамлекеттик университетинде үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алууда мамлекеттин ролу, теория жана практика аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Иш-чараны Ички иштер министрлигине караштуу милициянын генерал-майору Шабиров атындагы республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы филиалы уюштурду. Конференцияда адистер зомбулуктун себептери, мыйзамдык жоопкерчилик жана коомдук аң сезимди жогорулатуу жолдору тууралуу талкуу жүргүзүштү. Бул көйгөйлүү маселени коомчулук жалпылап чечпесе, бир үй бүлөнүн же болбосо бир кичинекей өлкөнүн да эмес. Бул жалпы мындай жолдорун изилдөө жолдорун издеп, анан эмнеге илимий практикалык деп айтылат. Милиция кызматкерлери мына бүгүнкү иш-чарага катышып атат. Прокуратура органдарынан катышып атат, жаза аткаруу органдарынан катышып атат, пробация органынан катышып атат. Ушулардын баары жалпылап туруп коомчулукка бир жакшы бир чечимдерди кабыл алып, кандай жол бар ушул маселенин алдын алуу боюнча деген жемиштүү иш-чаранын алкагында отурабыз баарыбыз.